знак зодиак, овен. Булардын минусу, плюсун айтабыз. Булардын жакшы жагы овендердин. Булар ишкер келишет да. Ишкер, бизнесмен десек болот. Ишкер. Капа болбойт. Бул жашоодо алар мисалы капа болбостон эч нерсеге ишкер болуп, козерогдор сыяктуу ишкер жумушу менен алектенип, ийгиликке жеткенди жакшы көрүшөт. Алардын корккон жери алар биринчи болбой калгандан коркушат алар. Минус жагы булардын ооруган жагы. Эми ден соолугунан айта турган болсок, ден соолугунан айта турган болсок, баш оорусу. Көбүнчө овендер баш оорусу менен оорушат да. Эң назик жери бул алардын башы болот. Көбүнчө мигрень ушундай оорулар менен оорушат. Минус жагы булар эгерде максатына жетпей неметип калган болсо, ишине неметпей калган болсо, ачууланып кетишет да, аябай тез ачууланып, кыжырданып кетишет. Характери боюнчачы. Эгерде жанында колунда бир нерсе болгон болсо, атып да жибериши мүмкүн. Анан кийин плюс жагынан ала турган болсок, булар ар дайым убакытты неметип, белгилеп жүрүшөт. Анан күткөндү жаман көрүшөт да. Бул минус жагы. Күткөндү алар аябай жаман көрүшөт. Мына убакыт коюн. Күткөндү жаман көрүшөт. Плюс жагынан айта турган болсок, мына диван. Булар үйдө отурушпайт. Ишкер деп айтпадыкпы? Үйдө отуруп, үйдө телевизор көрүп, неметип же жатпайт да, ишкер болушат, аябай иштемчил болушат. Анан кийин плюс жагы, акчаны кантип табыш керек, алар билишет. Акча тапканды билишет алар. Анан кийин минус жагы дейлиби же плюс жагы ортосуна эле коюп кое берейин. Булар көп нерсени айта беришпейт. Эгерде мындай өзү бирөөнү сүйүп алган болсо, өзүнүн эмоциясын өзүнүн сыртка чыгара албай, ичинде сактайт да буларчы. Бирөөнү сүйүп алган болсо деле, ошону сүйүп калгандан кийин биринчи айтышат, бирок сүйүүсүн билгизгенден кийин, анан эгер сүйүүсү менен ажырашып кеткен болсо, булар бир жолу кайгырышат, анан болду, өзүнүн иши менен алектенип, өзүнүн ишин улантып жүрө берет. Кечке ал 2-3 ай, 1-2 жыл кечке сизди ойлонбойт. Эгерде ойлоно турган болсо, кичине ойлонот да, болду, ишин кылып жүрө берет. Ошол ойдон эсинен чыгарат. Эгерде ушул овен знакы зодиакы болгон болсо, ушундай суроолоруңар болгон болсо, кандай бул депчи берсеңер болот, комментарийге жазсаңар болот. Дагы ошол айтып берем. Бул кандай знактар менен дал келет депчи. Көбүнчө бул ишкер болгон үчүн стрелец знагы менен аябай жакшы келет. Себеби ал стрелец буга жашоодо мотивация берет да. Бул адамга мотивация бере турган адам керек да. Бул аябай ушундай эрте менен жазында төрөлгөн да, бул айындагыларчы, овендер апрелде келер. Жазында баардыгы тез чыгат, тез чыгып, баардыгы чыгып, гүлдөп болуп аткан мезгил да. Ошон үчүн бунун характери дагы аябай ушундай. Бир нерсе айткан болсоң, дароодо неметип, ушундай ишкер, мотивациясы күчтүү, ушундай иштейм деген адамдар. Мисалы үчүн бир коллегада айта турган болсок, коллега бар дейли, мисалы бир коллегада айга биз барып учуп келишибиз керек, айдан бир нерсени алып келишибиз керек деп аткан болсо, ал местасында жок болот. Ал таппайсыңар да. Коллегаларыңар менен ушинтип эле мисал келтирип атсаңар, ошону сүйлөшүп атсаңар, ал айга кетип аткан болот. Ал кабинетинен чыгып, кантип неметиш керек, аны кандай кылыш керек, аны сурабайт да. Ал жолго чыгып кетип калат. Күтпөйт да алчы. Ушундай бирөөнү мындай коллега үчүн аябай күйөт, бирок анын кандай экенин ушундай даярданып, тездик менен характери ушундай аябай. Жазда деле тез баардык нерсе чыгат го, ошол сыяктуу тез болгонду жакшы көрөт. Анан күткөндү аябай жаман көрөт. Эмне себептен булар биринчи барып алат? Булар себеби биринчи болбой калганды коркушат жашоодо. Ошон үчүн булар ар дайым биринчи болгонду жакшы көрүп нетишет. Анан кийин бул кичинекей жаш бала сыяктуу болот да буларчы.
мисалы силер азыр жаш баланы эметкендечи, жаш балдар, бир жаш бала чоң эле жаш бала бирок аны чоңойтуп койгон да, ошол сыяктуу неметсеңер болот. Мисалы бир жаш баланын оюнчугун алып койсоңор, ал ачууланат да турабы, ачууланып неметет го, ошол сыяктуу эле бунун мүнөзү жаш бала сыяктуу да, бирок чоң адам кичинекей жаш баланы эле чоңойтуп койгондой да. Бирок эми жаш бала десе өтө эле жаш бала эмес, мындай жашоодо кадимкидей эле чоңдордой сыяктуу эле боло берет, бирок кадимкидей эми кичине тамаша көбөй болушат, анан кийин характери жаш бала сыяктуу да, бирок характери деле мүнөзү деле ошондой чоң. Анан булардын минус жагы ден соолугуна аябай ден соолугуна көңүл бургандуу, булар эметишет, мындай зеригиштүү, убакыт көп бөлбөйт да, өзүнүн ден соолугуначы, ден соолугуна убакыт көп бөлүшпөйт.